Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala rasulihi ve sahbihi ve man vala. Assalamu alaikum. Atam көп içет. Alıp barбаган жерибиz калган жок. Атам ичпей калсын деп жумада дуба кылып коюңуздарчы суранабыз дейт. Башка эч амал калбады дейт. Эми баарыбыз бата дуа кылабыз, Аллахым хидаят берсин. Эми арак ичкен бул арам болот, жаман нерсе болот. Жаман адаттын калышы дагы кыйын болот экен. Бирок дуа кылуу менен Кудай буйрса, Алла Таала хидаят берсин, калып калсын. Анан колдон келсе, эгер мүмкүнчүлүк болсо бир даватка да чыгарып коюш керек да. Ошол жерге чыгып, жакшы амалдарды аткарып, Кудайга жакын болуп, таасирленсе, бул өтө жакшы пайдасын берет. Ассаламу алейкум, мен мусулманмын. Бирок мен орус мусулман эмес досум бар, чогуу окуйбуз, группалашпыз. Мен аны досум деп коем, ал да ошентип айтып коет, бул болобу дейт. Ооба, боло берет. Эми чогуу окусаң, чогуу иштесең, кошуна болсоң, бул жерде эч бир маселе жок. Болгону ошол шариаттагы чекти биз кармап жүрүшүбүз керек да. Ал орус деп анан ал арак ичип алса, кошулуп ичип албаш керек. Бирөөдү алдаса кошулуп алдап албаш керек дегендей да. Чеги менен дос болуп, бирок аны тескерисинче туура жолго баштаганга аракет кылыш керек. Ассаламу алейкум. Менде бир суроом бар дейт. Bir kız ekөөбүз 3 жыл сүйлөштүк, ортого да зынага барып койдук. Мен аны алам деп жүрсөм, үй бүлөсү мага такыр бербей койду. Ат энемди жөнөтсөм да бербей койду. Эмне кылсам болот, унута албай жатам дейт. Эң биринчи бул жерде эмне кылсам болот дегенде, бул инибизге айтат элек, сен биринчи тооба кылышың керек. Истигфар кылышың керек. Зынага барган, ойноштукка барган бул шариатта күнөө болот, чоң арам болот. Ал арамдыкты чыныгы тооба менен гана жууа аласың, башка неме жок. Башка неме жок. Ошондон бул нерсеге баягы шариатта арам деген нерсеге барбаш керек. Ошон үчүн биз айтабыз, кыз жигит болуп сүйлөшкөн болбойт. Бул туура эмес. Үчүнчүсү шайтан болот. Шайтан азгырса моундай иштер болот. Ошондон бул өтө этият кылыш керек. Кызга 40 жерден тыюу деген нерсе бул бекерден айтылган эмес. Бекерден айтылган эмес. Ассаламу алейкум. Ислам дин боюнча илимди кантип кай жактан алсак болот? Медресеге жаш өтүп кеткен, Ислам университетинде тапшырыгы окуганга шартыбыз жок. Жамы намаз окуп баштагандарга дамылам илимди каяктан алабыз дейт. Эми илимди азыр китептер бар, китептерин окуп, билбегенди устаздардан сурап, имамдар менен сүйлөшүп, бир убакытты белгилеп, кайсы сабактан кандай баштайбыз деп аракет кылса болот, Кудай буйрса. Биздин мечитте деле кээде шамдан кийин сабактар болуп турат, кайрылсаңыздар, балки кебир ошол немелерге кошулуп илим алганга мүмкүнчүлүк болот. Ассаламу алейкум, зекет тууралуу айтып бериңизчи. Үйдө 2 машина бар. Бирөөнө зекет берилбейт деп деди таксыр дейт. Аялымдыкы кандай болот дейт. 2 машина, бирөөсү өзүнүкү, бирөөсү аялыныкы экен. Экөөнө тең зекет берилбейт деп айтылабыз. Себеби бул күнүмдүк турмушта жумушка барып келип башка колдонуп аткандыктан, ошо күнүмдүк колдонуп аткан машиналарга, инген атына, иштетип аткан баягы буюмдарына, ошолордун баарына же жашап аткан үйгө, бул негизги муктаждыктар да. Бул негизги муктаждыктарга зекет берилбейт. Зекет акчадан, соодадан берилет. Өткөндө биз сабакта айттык, 250 миң, 45 миң дедик, Эртең мына орозо жакындап калды, дагы мына азыркы жакын күндөрдө 2024-жылкы жаңы эсеп чыгат. Алтындын баасы канча болуп калды, ошолордун баарын эсептеп чыгат. Ошондон биз билебиз. Азыркыга чейин 245 миң негизги муктаждыктан ашыкча сакталып турса, үйдө, банкта, башка жерде, андан ашыкча болсо биз зекет бере беребиз. Ал эми суроодогу жооп ушундай болот. Үйлөнүүнүн оңой шариат жолу менен кандай кылсам туура болот? Эми жолуксаңар түшүндүрүп беребиз. Кандай өткөрүштү, кандай шариат жолунда болуш керек. Бирок баары бир сөзсүз түрдө баягы той кылбайм деген нерсе жок. Той болуш керек. Пайгамбарыбыз бир сахабага айткан, бир кой союп болсо дагы элди чакырып тамагын берип батасын алып кой деген жери бар да. Мындай нерсе бар. Бирок биз жана айткандай көп эле ысырапкерчилик эмес, мындай баягы сарамжалуу өткөрсө болот. Карызы бар болсо умрага барса болобу дейт. Эми биринчи карыздан кутулуш керек. Умра бул сүннөт. Бул сүннөт. Барбай койсоңуз күнөө эмес. Аткарсаңыз сооп болот. Бирок биринчи карыздан кутулуш керек. Ушундай учурларда карызды берип, анан
жүрөктү ток кылып, андан кийин ажыга, умрага, башка иштерди кыла берели. Ошол карыздан Кудай сактасын да, пайгамбарыбыз өтө эскерткен. Бир кишинин жаназасы келип калганда, ал карыз экен дегенде жаназа окулбай калган. Карызын ким төлөйт дегенде, анан бир сахаба төлөгөндөн кийин, төлөп койгондон кийин анан пайгамбарыбыз окуган да. Демек бул өтө маанилүү нерсе, карыздан кутулуу. Насыбай чексе болобу дейт. Биз айтабыз, насыбай чексе болбойт, тамеки чексе болбойт. Бул дагы азыркы учурда медицина зыяндарын тактагандан кийин бул деле зыяндуу нерселердин катарына келет. Адамдын ден соолугуна зыян нерсе бардыгы арам болот. Бардыгы тамеки да арам болот. Акчаң ысырап болуп атат биринчиси, экинчиси денеңе зыян болуп атат. Өпкөгө зыян, ден соолукка зыян. Анан жазып койгон, саламаттык сактоо министрлиги эскертет деп, ден соолукка зыян деп. Бул өзү жетиштүү болот арамдыгыначы. Өзү жетиштүү. Эми ушул нерселерден акырын жаман адаттардан арылганга аракет кылыш керек. Ассаламу алейкум, каза намаздар болсо, нафил намаздар өтпейт деген чынбы? Жок, андай эмес. Каза окусаңыз казага өтөт, нафил окусаңыз нафилге өтөт, парз окусаңыз парз өтөт. Ниет эмнеге айтылса ошого кетет. Ошондон биринчи колдон келинче казаларды да окуй бериш керек, мүмкүнчүлүк болсо нафилди дагы окуй бериш керек. Устаз, кайненемдин уулу жок, кайнатам жок, эки эле кызы бар. Кайненеме зекеттен акча бөлүп берсем болобу? Ооба, болот. Кайненеге берсе болот. Эң биринчи ошолордон баштай берели, жардам берели, карайлы. Андан кийинки акыркы сурообуз. Намаз окуп бүтүп зикир чаларда аятал курсини билбесек, анын ордуна кайсы аятты окусак болот? Зикир тартып турабыз. Бирок колдон келишинче мен башка аяттарды деле окусак боло берет. Бирок бизге мурас калган пайгамбарыбыздан аятал курси да. Эми аятал курсини жаттап алганга эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек.